Бұл президент шайлоо Кыргызстандагы бая шайлоолордун эң бир улуусу деп айтсак болот да. Ар бир саясатчы менин оюмча өзүнүн максаты болот. Мен саясатта 30 жыл жүрөм. Официалдуу чоң бийлик, мамлекеттик кызматтарда 20 жылдан ашык. Ошондуктан бул учурда мен да сөзсүз түрдө тажрыйбам, жашым, билимим баары толук жетишет деп ойлойм. Буюрса, могу президент шайлоого катышып, өз программам бар, ой максаттарым бар. Ошонун баарын элге жеткизип, бул шайлоого катышып көрүү. Сөзсүз түрдө мамлекеттеги саясатка таасир этүү, мамлекеттеги саясатты жакшы жагын өзгөртүү бул негизги милдет. Акча каражаты Кудай буйрса, дос жар бар, тууган урук бар. Анын үстүнө менин акча каражатым шайлоодо өтө чоң деле болбойт. Биз баягы минимум менен саясат жүргүзө алабыз. Бүгүнкү күндө социалдык сеттер аркылуу, интернет айдың аркылуу саясатты, шайлоону максималдуу арзаныраак жүргүзсө да болот, элге жетсе болот. Жеңилирээк жол. Жок, менде андай жок, ой жок. Мен саясатта эч качан бир соода кылып кеткен эмесмин. Мен аягына чейин буйрса барам. Сөзсүз түрдө биз мына мен 2005, 2010, 2020 жылдары революцияларды көрдүк. Биздин максат прогресс, биздин идея сөзсүз жеңишке жетишет. Биз жалгыз эмеспиз, бир топ кандидаттар биз биргеликте баратабыз. Кудай буйрса бирге болобуз, биздин идея сөзсүз жеңет. Мен Садыр Жапаров менен эч качан мамилем начар болгон эмес. Мамилем ар убакта жакшы мамиледебиз. Биз баягы курагыбыз тең. 2005 жылдан бери ал кишини жакшы тааныйм, мамилебиз жакшы болгон. Бирок саясий көз карашыбыз да көп келишпейчиликтер бар, дал келбейчиликтер. Мисалы мен могу октябрь революциясы деп атабыз, ошол учурунда Садыр Жапаровдун талапкерлигин мен колдодум көбүрөөк. Себеби бүгүнкү күндө баягы шайлоо өткөзгөнгө чейин техникалык премьер-министр ошол Садыр Жапаров ылайыктуураак деп. Себеби эл ошол кишини кабыл алды деп. Ал эми баягы бүтүндөй президенттикти алып, президент милдетин аткаруучу болгонунда мен ачык эле каршы болгом. Себеби президенттин милдетин аткаруучу бул шайлоого бара албайт. Президенттин милдетин аткаруучу бул нейтралдык, эч кимге тартпаган киши болсо деген оюм бар эле. Тилекке каршы андай болбой калды. Бул тескерисинче бүгүнкү бийликтин жоопкерчилигин күчөтөт, баягы бүтүндөй бийликти колго алуучу. Азыр мамилеңиз да жакшы. Эч качан биздин мамиле жаман болгон эмес.